Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрүүчүлөр, амансыздарбы? Азыр мен Кыргызстанда эмес элем. Негизи интернетте болуп жаткан дүрбөлөң изчүү видеолор тарап атат, көрүп атабыз. Видеонун башында айта кетейин, мен зомбулук жана зордукту эч качан колдогон эмесмин. Бул нерсеге мен ар дайым каршы тургам. Мен каалайт элем, ар бир адам ким болбосун ушундай зөкүрлүк кылса, ал мыйзам чегинде, адамдык чегинде өз жазасын тартыш керек. Бул нерседе эч кандай тартыш, талаш деген маселе жок. Ар бир зөкүрлүк кылган, ар бир зомбулук кылган адам жооп бериш керек. Экинчиден, бул менин айтып жаткан сөздөрүм, бул субъектив ойлорум, эч кайсы бир жаранга же болбосо кайсы бир жекеликке карата сөздөр эмес, бул өзүмдүн субъектив ойлорум. Урматтуу мекендештер, көрүп атабыз, ушундай зомбулуктар болуп атат. Бул маселенин бир тарабы. Экинчи тарабында кандай нерсе жатат десе, билбеген адамдар үчүн бир аз түшүндүрө кетейин. Бул иштердин артында аябай чоң идеология жатат. Урматтуу мекендештер, үй бүлөлүк институтту талкалайм деген идеологиялар бар. Алардан белгилүү болуп калганы бизге ЛГБТ, например, феминизм, жанагы бул идеологиялар аялдардын укуктары, аялдарды коргошубуз керек. Кечирип койгула, ошол идеологияны көтөрүп жүргөн адамдар. Биздер мусулман адамдарбыз. Силердин идеологияңар эмес, биздин өзүбүздүн динибиз, өзүбүздүн када салтыбыз, өзүбүздүн адамдык сапатыбыз дагы аялдарыбызды коргоп алганга жетиштүү. Албетте феминизм же болбосо какой-то бир ЛГБТ деген идеология аркылуу коргошуңар шарт эмес. Бизде аялдарды силер же болбосо силерге окшогон адамдар коргошу шарт эмес. Биз мусулман элбиз. Мусулмандар аялдарды ушундай сыйлайт, ушундай көкөлөтөт. Жада калса бейишти аял кишинин таманын астына таштап койгон. Кайсы динде бар? Мага айткылачы, кайсы динде бар ушундай нерсе? Аял кишини бейишти аял кишинин таманын астына таштап койгон. Жеке ислам дининде бар деп билем мен. Экинчиден айта турган болсок, биздин динибиз, биздин када салтыбыз, биздин адамдык сапатыбыз энени, апаны, аялды, кызды жогорку деңгээлге көтөрүүнү үйрөтөт. Ошондуктан бир жакшынакай сөз бар да, адамга карап динге баа бербе. Динге карап туруп адамга баа бер дейт. Албетте арабызда жакшы, жаман адамдар бар. Баары бирдей эмес. Ошондуктан бир же эки же болбосо үч же болбосо 10го жетпеген бир эркектердин айынан жалпы эркектерибизди жаман көргөзүүнү каалап аткан кишилер дагы жок эмес. Ошондуктан эжекелериме, апаларыма, жалпы өзүбүздүн ошол көрүүчүлөргө айтат элем. Урматтуу мекендештер, эркектерди жек көргөзүп коюу, үй бүлөлүк институтту талкалап коюуну каалап аткан кишилер дагы бар. Бүгүн мына аялдарга зомбулук болуп атат деп хайбай кылышат. Тигиндей болуп атат, аялдардын укуктары дейт, анан жанагы гендер теңдиги дейт. Ушинтип барып туруп, аялдарыбыздын психологиясына эркекти жек көрүү деген нерсени салып коюшат. Эркекти жек көргөн аял эртең турмушка чыккысы келбейт. Мен өзүм самостоятельная болом деген идеологияны салышат. Мен өзүм бүт баарына аткара алам, мен эркекке муктаж эмесмин деген идеологияны аял кишилердин мышлениясына салып коет. Андай мышленияны оюна салып алган аял үй бүлө кургусу келбейт, бала тарбиялагысы келбейт, бала төрөгүсү келбейт, үй бүлөгө маани бергиси келбейт. Ошол эле идеологиянын арасында ЛГБТ деген идеология бар. Эркектерибизди потенциальный, мындайынча айтканда, жараксыз кылып койгусу келгендер бар. Үй бүлөлүк институт талкаланса, мамлекеттин келечеги талкаланып кетет. Эртең бала төрө азайып кетет, элибиз азаят. Бул деген мусулмандар азаят. Ошол идеологияны астыга сүрүп аткан кишилер бизге жакшылык каалаган кишилер эмес деп билем мен. Ошол биздин эркектерди бүгүн
Мындайынча айтканда жанагы зөкүр бир кылмышкер катары аялдарыбыздын мээсине соккусу келип аткан кишилер бар деп айтам да. Ошондуктан апаларыбыз, эжекелерибиз жакшы бир сөз бар да. Мурдуң сасык болсо кесип сала албайсың. Аны дарылаш керек. Албетте, арабызда дагы ушундай түшүнүгү төмөн же болбосо ошондой жашоодон сокку көрүп калып, жашоосуна бир караңгы жашоону киргизип алган эркектерибиз дагы жок эмес. Аны четке кага албайбыз. Аларды дарылашыбыз керек. Аларды түздөшүбүз керек, аларды оңдошубуз керек. Биз ошондукта мындай коомчулукту тартипке салышыбыз керек. Булар дагы өзүбүздүн байкелерибиз, өзүбүздүн инелерибиз. Аларга жакшынакай бир түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө аракет кылышыбыз керек деп эсептейм. Жанагы оозуна, тилине мындай чыга албаган кишилерди мен интернет тармагында көрүп жатам. Жанагы Шердар Абдыкапаров деп байкебиз бар, адвокат. Ал кылып аткан иштер туура, мыйзам чегинде туура. Ошол укук коргоо органдарына дагы бир аз кайрылып кетет элем. Ошол кармоо учурунда ошол кишилерге дагы бир аз профилактика деп айтабыз го, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, келечекте мындайга барбаганга мындай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берсеңер аябай жакшы болмок. Дагы бир нерсени сөз аягында айта кетейин, урматтуу мекендештер. Жанагы жарым жылаңач деп эсептедим мен. Бир актриса кызыбыз кийинип чыкты, кол чапты, элдер аябай кол чапты. Анан мен бир канча комментарийлерди окуп чыктым. Ал комментарийлерге мен наразы пикирим жок, алар дагы өзүнүн субъектив оюн айткан. Ошого мен дагы өзүмдүн субъектив оюмду кошуп коюп атам. Ошол комментарийлерди окуп атам. Биз албетте светтик өлкөдөбүз. Мынча караңгысыңар, көрө албайсыңар да. Бул светтик өлкөдө жашаганыбыздан кийин ар ким өзүнө жаккан кийимди кийиши керек деп айткан кишилерди комментарийсин көрдүм. Албетте туура айтыпсыңар. Биз светтик өлкөдө жашап атабыз. Биз эгемендүү өлкөдө жашап атабыз. Ар ким өзүнө жаккан кийимди кийгенге укуктуу. Ошол эле катарда хижаб, жолук салынып жүргөн эжекелерибиз дагы укуктуу деп айтам. Алардын дагы укугу бар. Ошол силер жашап аткан светтик өлкөдө ошол эжекелерибиз дагы, ошол карындаштарыбыз дагы жашап атат. Алар дагы өзүнө жаккан хижабын болобу, өзүнө жаккан жолугун болобу, таптатынакай кылып салынганга укугу бар. Дал ошол жарым жалаңач кийинип чыккан кыздар сыяктуу. Эгерде жарым жалаңач кийинип чыккан кыздарды биз светтик өлкөдө жашап атабыз деп колдоп атасыңар бир аз, анда адилеттүү болгула. Ошол өзүнүн абийирин, өзүнүн ар намысын чочун эркектерден жашырып, ар кимдин көзүнө жарым жалаңач көрүнбөйүн деп ар намысын сактап аткан жолукчан, узун, өзүнүн авратын жабып жүргөн эжекелерибиз дагы ошол светтик өлкөдө жашап аткан жарым жалаңач кийинип аткан аялдар менен тең укуктуу. Алардын дагы укугун сактагыла. Алардын дагы жеке укуктарын сактап койгула. Алардын сый урматын ордуна коюп койгула деп айтам. Ошондо адилеттүү болот. Ошондо тең укуктуулук деген нерсе иштейт. Сөз аягында бир нерсени дагы айта кетейин, урматтуу мекендештер, урматтуу эжекелерим, урматтуу апаларым, урматтуу карындаштарым. 1, 2, 3 деген зөкүрдүн айынан эркектерди жек көрүп калбагыла. Баары бирдей эмес. Мен айтып жатам, бул иштердин артында аябай чоң идеологияны карманган кишилер дагы болушу толук ыктымал. Интернет булактары ошол идеологияны колдогон кишилер тарабынан толук башкарылууда. Жакшынакай бир карасаңар, эркек зулум көргөн, эркек адилетсиздик көргөн видеолорго караганда, аял кишилерге зомбулук кылган видеолор аябай популярдуу көтөрүлөт. Аябай трендке кетет. Эмнеге? Дал ошол идеологияны карманып жүргөн адамдар бул нерсени каалайт. Якобы биздин эркектер күндө аялдарды өлтүрүп жаткандай. Якобы биздин эркектер только бардык ошол Кыргызстандагы аялдарга зомбулук болуп аткандай көрүнүштү калтыргысы келип аткан кишилер бар. Ошондуктан эртеңки келечегибизди талкалап албайлы, эртең кайсы бир идеологияга биздин жаш кыздарыбыз карманып кетүүсүнөн сактаганга аракет кылалы. Анан бир нерсени айтып кетиш керек.
сөз аягында ким бирөөгө катуу тийип кеткен болсо сөздөрүм, таарынып калбаңыздар. Мен болгону өзүмдүн жеке оюмду айттым. Бунун артында бир гана ошол адам укуктары же болбосо аялдын укуктары гана эмес, артында ошол биздин када салтыбызга, мусулманчылыгыбызга жатпаган идеологияны карманып, аларды биздин ошол элибиздин арасына, жаштарыбыздын арасына киргизүүгө аракет кылып аткан кишилер дагы бар экенин айтып коюу менин жеке милдетим деп эсептедим. Жалпыңыздарга рахмат, ушунчалык убакыт бөлүп маани бергениңиздер үчүн. Аман туруңуздар, элибизде жакшылык болсун, мекенибизде тынччылык болсун ар дайым. Адам укуктары, аял укуктары деген маселе бизде болушу мүмкүн эмес. Бизде, мен жана башында айткандай, аялдын бутунун астына биз бейишти таштап койгон элбиз. Биздин динибиз бейишти эненин таманын астына коюп койгон. Эң ыйык болгон бейишти аялдын таманын астына коюп койгон дин менен жашап атабыз. Бул маселеде аял укугу, аялдарды биз коргойбуз деген маселе биздин динибизде болушу мүмкүн эмес. Анткени биз адамзат үчүн, бул дүйнө үчүн эң ыйык болгон бейишти эненин таманын астына койдук. Андан өтөрү болушу мүмкүн эмес. Биз аялдарыбызды ар дайым сыйлап келгенбиз. Алар биздин кайсы бир деңгээлдеги болбосун сый урматыбыздын эң жогорку чокусунда турат. Ошол жанагы феминизмби, ЛГБТ-сыңарбы өзүңөр жашай бергиле. Европаңарга барып жашагыла. Биздин элибизге, биздин динибизге, биздин адамдардын мышлениясына бул нерселерди, мындайынча айтканда, агитация кылбагыла. Үй бүлөлүк институтубузду талкалаганга аракет кылбагыла. Жада калса ошол институтту колдоп аткан, жанагы феминизм, ЛГБТны колдоп аткандарды карасаңыздар, бир канча ийгиликке жетип калды. Азыр 2ден 1 аял ажырашууда. 2ден 1 аял өзүнүн укуктарын талашууга аракет кылып атат. Жанагы мен андаймын, мен мындаймын, мен мындай жашашым керек, мен тигиндей жашашым керек. Макул, ажырашып атасыңар. Ошол үй бүлөлүк институттан чыгып атасыңар. Ошол үй бүлөсүнөн ажырашып, жеке өзү жанагы кыска ойлуу ой жүгүрткөн аялдардан 5 жыл, 6 жыл өткөндөн кийин сурап көргүлөчү жашооң кандай деп. Балким сизге күлүп, жашнакай бир түшүндүрүп коюуга аракет кылышы мүмкүн. Бирок өзүнөн өтүп атканын өзү билип аткан болот алар. Ошондуктан сөзүмдү туура кабыл алыңыздар. Жалпыңыздарга рахмат. Аман туруңуздар. Үй бүлөңүздөрдө жакшылык болсун ар дайым. Андай идеологиялардан абайлагыла.